Саламатсыңарбы достор. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз арсар келер чак. Арсар келер чак кыймыл аракеттин келечекте болоору же болбосу арсар күмөндүү экенин билдирет. Арсар келер чактын оң формасын р, ар, эр, ор жана өр мүчөлөрү уюштурат. Азыр болсо кээ бир этиштердин жакталышын карап көрөлү. Мисалы сура этишин ала турган болсок, сура этишинин аягындагы үндүү тыбыштан улам арсар келер чактын р мүчөсү уланат. Мисалы мен сурармын, сен сурарсың, сиз сурарсыз, ал сурар, биз сурарбыз, силер сурарсыңар, сиздер сурарсыздар, жана алар сурашар болуп жакталат. Көр этиши мен көрөрмүн, сен көрөрсүң, сиз көрөрсүз, ал көрөр, биз көрөрбүз, силер көрөрсүңөр, сиздер көрөрсүздөр, жана аларда көрүшөр болот. Кет этиши мен кетермин, сен кетерсиң, сиз кетерсиз, ал кетер, биз кетербиз, силер кетерсиңер, сиздер кетерсиздер, жана алар кетишер. Тök этишин ала турган болсок, биз билгендей эле достор, к тыбышы бул жерде г тыбышына өзгөрүп кетет. Мен төгөрмүн, сен төгөрсүң, сиз төгөрсүз, ал төгөр, биз төгөрбүз, силер төгөрсүңөр, сиздер төгөрсүздөр, алар төгүшөр. Теп деген этишти ала турган болсок, бул жерде п этиши п тыбышы б тыбышына өтүп кетет. Мен тебермин, сен теберсиң, сиз теберсиз, ал тебер, биз тебербиз, силер теберсиңер, сиздер теберсиздер, алар тебишер. Ал эми арсар келер чактын терс формасын бас мүчөсү уюштурат. Албетте сингармонизм мыйзамын да эске алып, ошондой эле этиштин аягындагы каткалаң үнсүздөрдү эске алуу менен бирге бул бас мүчөсүнүн бас, бес, бос, бөз, пас, пес, пос, пөс сыяктуу варианттарын этишке жараша улайбыз. Мисалы кара деген этишти ала турган болсок, мен кара басмын, сен кара бассың, сиз кара бассыз, ал кара бас, биз кара баспыз, силер кара бассыңар, сиздер кара бассыздар, алар карашпас. Бил этиши мен билбесмин, сен билбессиң,
Siz bilbezsiz. Al bilbez. Biz bilbezbiz. Siler bilbezsinger. Sizler bilbezsizler. Alar bilişbez. Ал эми каткалаң үнсүз менен бүткөн идиштерде албетте пас формасы уланат. Мисалы, күт этишин ала турган болсок. Мен күтпөсмүн, сен күтпөссүң, сиз күтпөссүз, ал күтпөс, биз күтпөспүз, силер күтпөссүңөр, сиздер күтпөссүздөр, алар күтүшпөс. Büк etişi. Men bükpösmün, sen bükpössün, siz bükpössüz, al bükpös, biz bükpöspüz, siler bükpössüңөр, sizler bükpössüzdür. Al эми аларда болсо кы тыбышы кы тыбышына өзгөрөт. Алар бүгүшпөс болот. Жап этиши. Men жаппасмын, sen jappassın, siz jappassız, al jappas, biz jappaspız, siler jappassınlar, sizler jappassızlar. Yani alarda p tıvışı b tıvışına özgürüt. Alar jabışpas bolot. Ал эми азыр болсо мисалдарга көңүл буралы. Биринчи мисалыбыз: 5 жылдан кийин мен да университетти бүтөрмүн. Эмдиги жылы дүйнөдөгү абал өзгөрсө, группалаштарым менен жолугушармын. Жылдын аягында кыргызча жакшы сүйлөп каларбыз. Сабакта Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын да окурбуз. Тил үйрөнгөндү абдан жакшы көрөм. Акчам болсо, англис тили курсуна жазылармын. Бул китепти китеп дүкөнүнөн бүгүн эле алдым. Бир жуманын ичинде окуп бүтөрмүн. Чыгарманын аягында адилеттик орнор. Башкы каарман максатына жетер. Дүйнөдө китеп окуган адамдардын саны көбөйөр. Быйыл окуу салттуу түрдө болор. Жайында ысык көлгө мен да барармын. Көлгө түшүп, күнгө күйөрмүн. Эми болсо дарсар келер жактын терс формасына мисалдар. Адилдин билимге болгон кызыгуусу эч качан жоголбос. Чолпонбай Төлөбердиевдин эрдиги унутулбас, аты тарых барактарынан өчпөс. Бул гүлдөрүм да соолуп калбас. Мен барганча китепкана жабылып калбас. Эртең да дилбаян жазбаспыз. Жаңы тил үйрөнөм деп, өз тилимди да унутуп калбасмын. Бул акындын ырлары өз актуалдуулугун жоготпос. Чет өлкөгө чыгыш үчүн быйыл да виза керек болбос.
Мындан кийин бүгүнкү ишти эртеңкиге калтырбассың. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз да соңуна жетти. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.